Социалдык тармактар аркылуу өзүн Казакстандын айтышкерлер союзунун төрагасынын биринчи орун басары катары тааныштырган Аманжол Алтаев кыргыз мамлекетинин башчысы тарабынан казак акыны Биржан Калдыбаевка аргымак тартууланышын сындап чыкты. Ал кыргыз элинен казак элинин өнөрүн, баркын кетирбөөнү өтүнүп, казак элинин акыны катары көчөдөн эле бирөөнү көрсөтпөөгө чакырган. Буга кандай жооп берет элеңиз? Ооба, мен да соц түйүндөрдөн бир боорубуз Аманжол Алтаевдин кайрылуусун окуп калдым. Албетте ыңгайсыз кайрылуу болду. Биринчиден, элчи менен ырчыга өлүм жок дейт. Элчилер элчилигин кылат. Ырчылар болгондо дагы төкмакындар кай жерде болбосун ыңгайына жараша төгүп ырдай беришет. Сындап ырдашат, мактап ырдашат, бир нерсе сурап ырдашат. Андан кемчилик же саясат издөөнүн кереги жок. Экинчиден, төкмакын Биржан Калдыбаев кыргызга жээн болот экен. Мен казакка жээнмин. Кайчылаш Тайеке жээн экенбиз. Менин 5 атам Солтонкулдун аялы Нооча энем казак кызы болгон. Үчүнчүдөн, кыргыз казак сөз баккан элбиз. Эгер мен ошол учурда аргымак мингизбей койсом, качандыр бир убакта мени сөзгө жыгып ырдап чыкмак. Тайкем мени жөө узатты. Тайкемдин бир аргымакчылык алы жокпу деп. Эгер мен ал жерге катышпасам, ал акындын ырдаганын укпасам, башка кеп эле. Ошондуктан Аманжол мырзага айтарым, эч качан ыңгайсыз абалда калган жоксуз. Эч кандай саясат жок. Болгону төкмакын жээнимдин сөзүнө калбайын деп гана аргымак мингизе салдым. Ал эми Биржан Калдыбаев кандай акын экенин чынында мен деле билбейм. Мурда таанычу да эмесмин. Аны көчөдөгү акын дептир. Азыр көчөдөгү акын болсо, балким бара-бара казак кыргыз элине таанымал акын болуп чыгып калар. Бешиктеги баланын бейик болоорун ким билет, карындагы баланын хан болоорун ким билет дейт. Жаш бала экен, колдоп турсаңар, балким бара-бара таанымал акын болуп чыга келет. Казак менен кыргызды өзүбүздөн башка эч ким колдобойт. Бири-бирибизди колдоп турушубуз керек. Азыркы дүйнөлүк кырдаал курч болуп турат. Казак кыргыздын ортосуна чок салып жиберсек деп турган үчүнчү күчтөр дагы жок эмес. Андай адашуудан алыс болушубуз керек. Ортодогу ынтымакты бекем сактайлы. Ансыз деле аттын кашкасындай аз калкпыз.